жондун кычышуусу. Кээ бир адамдар жонум кычышып жатат, тырмап берип койчу деп башка бирөөнө барат, же болбосо өзүнүн жонун тырмап кечке кыйналышат. Жондун кычышуусунун себептери бар. Эң алгачкы себеби бул адамдар туура эмес тамактангандан, өзгөчө куурулган тамак жегенде, ачуу тамак жегенде жана таттуу тамак жегенде. Ошондой эле кычышуу кээде грибоктон болот, кээде демодекоздон болот, кээде боор жана өт ооруларынан болот. Себеби адамдын денесинде токсиндер топтолуп калат дагы денени кытыштыра баштайт. Андан сырткары нерв ооруларынан дагы болушу мүмкүн. Адамдар көбүнчө депрессия, стресс болгондо же болбосо нервтери өзгөчө мындай дүүлүккөндө териде дагы сезимталдуулук күчөйт дагы кычыша баштайт. Жана адам ысык сууга көп жууна турган болсо, ысык сууга же болбосо агрессивдүү самындар менен жууна турган болсо дагы жону кытышы мүмкүн. Жана адамдар туура эмес кийингенде, мисалы үчүн синтетика кийимдерден дагы кычышысы мүмкүн. Эгерде сиз жонуңуз кычышып жаткан болсо, анда бул нерселерден алыс болушуңуз керек. Көбүнчө жашылчалардан тамактанышыңыз керек. Куурулган тамактарды, таттууларды, ачууларды азайтышыңыз керек. Депрессия, стресс бар болсо, андан арылышыңыз керек. Кокустан грибок, демодекоз бар болсо, аны айыктырышыңыз керек. Боор жана бөйрөңүздө көйгөй бар болсо, аларды айыктыруу керек. Эгерде сиз өзүңүз биле албай жатсаңыз, анда дарыгерге дагы келип көргөзсөңүз болот. Кошумча сурооңуз бар болсо, комментарийга жазыңыз, кошумча маалыматты описанияга жазып коебуз.